Алар жеңиш биздики болду деп эсептешет. Анткени америкалык аскерлер 20 жылдан кийин Афганистандан чыгып кетүүгө даярданышууда. Талибан болсо ислам өкмөтүн түзүүгө убада берип жатат. Бирок катардагы миллиондогон афгандар кайда барышат? Маселени билүү үчүн бизге алардын аймагына кирүүгө уруксат берилди. Эртең менен биз түндүктөгү Мазари-Шариф шаарына жолго чыктык. Бул провинция бир учурда туруктуу болчу. Учурда болсо зомбулук көп катталган аймак. Биз негизги шаардан чыгып жарым сааттай жол жүрүп, Талибандын аймагына келип калдык. Алар өз күчүн көрсөтүштү. Талибандын зомбулук менен коштолгон козголоң учурунда 10 миңдеген адамдар каза болду. Бул сыяктуу текшерүү пункттарында аскерлер өз бийлигин көрсөтүшөт. Мамлекеттик текшерүү пункту анда каерде? Өкмөттүк күчтөр башкы базар тарапта. Биздин мажахет согушкерлерибиз турганда алар өз базаларынан чыга алышпайт. Ушул жылдын аягында АКШ аскерлери чыгарылганы менен мындай кармашуу уланчудай. Азырынча Талибан менен Афган өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин бир аз гана жылыш болду. Биз тынчтык болушун толук колдойбуз. Ошол учурда жихадка да даярбыз. Өткөн жылы силер америкалыктарга каршы согушпай, башка афгандарга, башка мусулмандарга каршы согушуп келдиңер да. Өкмөт менен болгон маселебиз биз ислам принциптерине негизделген түзүм болсо дейбиз. Алар биздин талаптарды кабыл алмайча көздөгөн максатыбыздан кайтпайбыз. Хаджи Хекмат Балх провинциясынын бул бөлүгүндө Талибандын бейрасмий мэри. Ал бизге аймакты көрсөтүп жатат. Class 1? Class 1. They're girls. 1990 жылдары Талибан кыз келиндердин билим алуусуна тыюу салган жана башка аймактарда алар кыздарга мектепке барууга уруксат беришпейт экен. Бирок мында алар жок дегенде аларды колдоп жатышат. Мектепти өкмөт каржылаганы менен Талибан көзөмөлдөйт. Исламда эркектер да, аялдарга да билим алууга милдеттүү делген. Алар болгону бизге хиджаб кийгиле деп жатышат. Ал исламда бар. Талиптер мындан башка мектепке тоскоолдук кылышпайт. Жергиликтүү булактар Талибан мектеп программасынан сүрөт жана жарандык предметтерди алып салып, ислам сабактарын кошконун, бирок калганы өлкө программасы менен жүрүп жатканын айтышты. Талибан жакшы жактарын көрсөткүсү келди. Сапар учурунда алар бизди ар дайым коштоп жүрүштү. Жергиликтүү базардагы тургундар менен сүйлөшкөнүбүздө Талибан коопсуздукту орноткон үчүн аларды колдой турганын айтышты. Бирок кийинчерээк сакалын кырган айылдыктарды бетине шапалак менен чабышаарын же музыка уккан үчүн радиосун талкалап салышаарын айтышты. Көбү өзгөчө Афган шаарындагылар Талибан 1990 жылдардагыдай репрессиялык ислам эмиратын түзгүсү келет деп кооптонушат. Мурда туура эмес иштерди жасап келсеңиз, эми башка болот деп ойлойсузбу? Мурунку Талибан менен азыркы Талибан бирдей. Бирок адамдарда өзгөрүүлөр да бар. Айрымдары орой болсо, кээ бирлери жоош, момун. Талибанды дипломатиялык жол менен бийлик бөлүштүрүүгө макул болгула деп үндөп жатышат. Азырынча топ компромисске келүүгө бир аз каалоосун көрсөттү. Тынчтыктын баасы алардын көбүрөөк талаптарын аткаруу дегенди билдириши мүмкүн.